Саламатсыздарбы? Кечки эфир. Да, кишилер келсин, кирсин кечки эфирде. Бир Свердловский районный сот чыгарган бир приговорду алдым бүгүн. Şu Zamir Kuramайчике дагы кайрылгым келет да. Биздин соттор эмне болуп калган, ошол жөнүндө сүйлөшөлүчү. Балее басты го бул биздин сотторду. Так, 11 киши. Ринат, Мира, саламатсыздарбы? Кудайыма шүгүр, Ринат, ассаламу алейкум. Дагы бөлүшүп коюңуздар, эфирде көбүрөөк киши болсун, сураныч бөлүшүп коюңуздар. Саламатсыздарбы? Максат Салимбеков, саламатсызбы? Гүлмира Иманалиева, саламатсызбы? Расулжан Абдурахманов, саламатсыздарбы? Бүгүн азыр бир Свердлов райондук сот чыгарган бир приговор боюнча сүйлөшө турган сөздөр бар. Бул уже кандай бир акмакчылыкка жетип атканын вообще түшүнбөйсүң да. Бүгүн эртең менен Замир Курамайчик абдан кайрылдым элем ушу соттор боюнча. Эми бүгүн болсо Свердлов райондук соттун боюнча кайрылышка айла жок, кайрылыш керек болуп. Анткени проценттин үстүнө процент берген адамдар элди курутмай болду да, Проценттин үстүнө процентти кошуп эле, ошол проценттин үстүнө проценттерди кошуп, жаш үй бүлөлөрдү, канча элди сызга олтургузуп. Тет жерде бир ишим бар, бир Жафарова деген бир эжекебиздин. Ал боюнча дагы проценттин үстүнө процент берип атып, анан элди ушундай мажбурлап туруп, анан сотко берип туруп, тааныштыктары менен пайдаланып туруп, анан кийин ушундай азапка алып келгендер. Ошон үчүн Нияз, саламу алейкум, дагы бир жолу. Нурбек Максутов, саламу алейкум. Алина Долдаева, саламатсызбы? Виктор, саламу алейкум. Дагы бөлүшүп коюңуздар. Азыр бул теманы баштайбыз. Дагы кишилер көбүрөөк болсун. Уруксат берсеңиздер. Бүгүн уже өзүм деле чарчап калдым болушум керек. Эртең менен таңкы эфирде чыктым элем, анан пресс-конференция чыгып, эми болсо кайта эле мына азыр бир приговорду алдым, бир ишке адвокат болуп кирип атам. Анан кийин мен бул прямой эфирге чыкпайт эле болчумун, бирок алар проценттин үстүнө процент берген базарниктер тим эле процессти жүргүзгөндө тим эле ажылдайт дейт. Процесске мен кирип атам, ажылдаганыңарды эми мен көрөм. Мен силерге ажылдап берейинчи. Уят сыйтыңар болсо. Сасанов, бөлүшүп коюңуздар. Мавлюда Кокова, здравствуйте, бөлүшүп коюңуздар. Зачем бирки дейт? Что за бирки? Что-то никаких бирок не вижу. Бирки чего? Анан кийин ачык талкууга өтөбүз. Şu ачык талкууга өткөнү менен шуну бир Асия, кандайсың? Сестренка, жакшысыңбы? Марат Байке. О, Марат Байке появился. Салам алейкум, Марат Байке. Кандайсың? Мухаммад Муса Мухаммад. Вассаламу алейкум рахматуллах, Мухаммад. Как дела? Так, 40 киши болду эфирде. Эми анымча баштай берсек болуш керек. Асылбек Токотокожоев, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Рахматуллахи баракатух. Ва алейкум ассалам. Тимур Султанов смотрит, 46 киши болду эфирде. Саламатсыздарбы? Баштай берсек болот. Мына 50 киши болду эфирде. Эми баштасак болот. Урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, мына мен бүгүн приговор алдым. 12 декабрда чыккан приговор.
Свердловский райондук соту Адимов деген жаңы келген сот экен. Ошо каяктан келген түшүнүксүз болуп атат, ошо кайсы жактан келген. Бирок бул соттун эме профессионалдыгына баа бере албайм мен, анткени ал сот менен бир да процесске катышып көргөн эмесмин. Бирок чыгарган өкүмүнө өтө эле абдан жиним келип олтурат да, абдан катуу жиним келип олтурат. Эмне себептен дегенде, мындай да, иштин жагдайы, мындайча айтканда бир эжекелер бар экен. Өзүлөр ошо Дордойдо Жумабаева дейби, ошолор Дордойдо өзүлөр окат кылат экен, сатат экен. Эми ошолор менен Жумашева деген ошо потерпевший бар экен. Ошол ушундай эмелерди соода кылат экен. Бул жакшы, соода кылган жакшы, ошол жакта окат кылган жакшы. Бирок андан тышкары процентке акча берет экен. Анан ошол проценттерди бир кыска мөөнөткө берет экен. Ошол кыска мөөнөткө берген проценттердин үстүнө процент кошот экен. Киши убагында бере албай калса, ошол проценттин үстүнө дагы процент кошот экен да. Ушинтип алып туруп, мону искусственный чоң. Анан кийин кайра акча берсе, ошол акчаларды берип, анан кийин расписка бербейт экен да. Расписка бербей туруп, тиякта бир 30-тай азыр иштин жагдайларын толугу менен азыр карап атам. Ошол толугу менен карап туруп, аякта бир 30-дай расписка бар экен. 15 расписка боюнча уже акчасын да бериптир. Бир кезде Camry деген машина бөлөк бирөөдөн да алышыптыр. Ал Camry'дин дагы расчетун беришиптир. Бирок булар көкпеттигине салып, жок, булар берген жок, акчабызды кайта деп туруп, өзүнүн базардын тажалдыгына салып туруп, тим эле соттун секретарларынан тияк бияктардан сүйлөшүп атам, угуп атам эмне болгон. Тим эле тажалданып туруп, бет тырмаар кылып туруп, тим эле жанталашып, ушинтип туруп, ызы-чуу салып туруп, бир мындайча айтканда, бул граждандык ишти кайра мына урматтуу Замир Курамаевич, жолдош Жогорку соттун төрагасы, Свердлов районунун ички иштер министрлигинин бөлүмү Айбек досум, кантип сенин төргөчүлөрүң граждандык ишти кылмыш ишин кылып туруп сотко жиберип туруп, мондай приговор чыгарттырдыңар. Эмнеге ушундай кыласыңар? Урматтуу прокурор, урматтуу Свердлов район прокурору, урматтуу генеральный прокуратуранын биринчи замы Абай иним, силер ушуну бир көзөмөлдөй аласыңар же көзөмөлдөй албайсыңар? Граждандык иштерди алып туруп, уголовный иш кылып туруп, эптеп эле акчаны эметип алып. Эми түшүнүп атам, биякта деген бул Жумашева деген азыр мен угуп атам. Мен өзүм, конечно, мындай эметкен жокмун, бирок тиги сторонадан бөлөк мен азыр адвокат болуп атам, адвокат болмой болдум, буюрса. Ошолор айтып берип атат, тим эле коркутат дейт. Биз деген керек болсо Ташиевдин тууганыбыз, биз Курманкул Зулушевдин тууганыбыз, ошону мен тигиндей мындай деп коркутуп, үркүтүп, мына мондай приговорлорду чыгарат экен. Мейли, эми ал иш жагдайларын биз Кудайым буйрса Бишкек шаардык сотунда далилдешебиз. Аякта тил адвокаттарды коркуткандай мени коркута албайсыңар. Сразу урматтуу Жумашева силерге айтып коеюн. Силер өзүңөрдүн адвокатыңардан сурап көргүлө. Бабаев Жыргал деген адвокаттан сурап көргүлө. Мен силерге бербейм. Мен силерге кыйкырттырбайм. Мен силерди унижать эттирбейм, бөлөк адвокаттарды унижать эткендей. Керек болсо силерден тажал болуп берем. Бирок бул ошон үчүн иш жагдайларын мен силерге ошол жерде Бишкек шаардык сотунда далилдеп берем. Что бул граждандык иш болгондон кийин муну граждандык негизинде исковый производствону караш керек болчу. Бирок силер, мындайча айтканда, силер урматтуу Жумашева Дамира ошол жерде Facebook'та Аленага чейин айтып, Хаменке деген мен өзүм эле караколдук орус сестренкаларым бар. Ошонго туура эмес маалыматтарды берип туруп, ар кандай мындай сүрөттөрүнө чейин жаш үй бүлөнү чыгарып,
6 балага доо кетиртирген да. Ошо 6 баланын 10 жашка чейин жетпеген өспүрүм балдардын психологиясын буздурдуңар, что бул аферист, мошенниктер. Мун үчүн да жооп бересиңер. Бул да жооп бере турган кез келет. Мун үчүн да жооп бересиңер. Буну мен жоопко тарттырам баары. Кудайым буйурса, иншалла мен муну жоопко тарттырам. Мен силерге азыр толугу менен ишти до конца карайм. Ошол жерде кимиңер күнөөлүүсүңөр ошол жакта табабыз. Анан кийин именно балдардын ошо 10 жашка чейин жете элек 6 баласы бар аял кишини курсагында жаткан 7 айлык баласын зал судада каматканыңар үчүн жооп бересиңер. Жооп берет судья. Урматтуу судья Адимов. Сизге да айтып коеюн. Сизде деген мындай адамкерчилик же сиздин балдарыңыз жокпу, же сиздин үй бүлөңүз жокпу? Сиз кантип ошонго дитиңиз барды? Уголовный кодекс балдар ал 10 жашка чейин 6 баласы бар экен. 10 жашка чейин 6 баласы бар экен. 7 айлык курсагында ошол келиндин курсагында 7 айлык баласы бар экен. Мындайча айтканда андай деле мондай чоң буну менен дагы спорлошо турган недоказанный ущерб үчүн мондай приговор менен 6,5 жылга 6 баласы бар 7 айлык курсагында жаткан 7-чи баласын аялды 87 жылкы кызды камакка алдыңар. 87 жылкы кызды. Ай, урматтуу сот, урматтуу сот катышчылары ошол жакта. Уголовный кодекс ошол жакта иштейт. Болуптур, силер виновный кылып туруп таптырсыңар. Мейли, тапкыла. Бирок деген 6 баланын өзүнүн укугу бар. Ал укукту деген кодекс о семье, браке, семье и охране детства и материнства деген бар. Ошол при назначении наказания силер деген назначение наказания уголовный кодекс менен бергенден кийин ошол жерге при выборе силер деген семейный ошол кодекс иштеп баштайт. Охрана материнства, детства иштеп баштайт. Ошондо до совершеннолетия силер деген под стражу албай до совершеннолетия эми приговор чыгарышыңар керек болчу. Бирок силер урматтуу судья Адимова, сизге айтып коеюн. Бул эмне кылганыңыз? Сиз деле аял киши турбайсызбы? Сиз деле аял киши экенсиз. Кантип ошонго дитиңиз барды, айтыңызчы, урматтуу сот. Кантип 10 жашка чейин жетпеген 6 өспүрүм бала курсагында жаткан 7 айлык 7-чи баласы менен аял кишини силер түрмөгө камакка алдыңар. Эртең күнү СИЗОда бүгүнкү күнү бул СИЗОда жатат бул келин. СИЗОда жатканда ошо 7 айлык баласы ошол жактын СИЗОнун немесине чыдабай туруп, СИЗОнун баласына чыдабай туруп, ошол жерден бала түшүп калса, ким жооп берет ошонго? Сиз жооп бересизби, урматтуу Адимова? Урматтуу Адимова, урматтуу судья Свердловского суда. Айтыңызчы, сиз жооп бересизби ошонго? Эмне булар деген чоңдордун аттарын айтып, тет жерде генеральный прокурордун атын айтып атса, генеральный прокурордун атын айтыптыр ошол жерде. Ошондой сөздөр болуптур. Ошолордун айткандарын эметсеңер деле эмне? Коркконуңардан, өзүңөрдүн коркконуңардан ушинтесиңерби? 6 баласы бар. 10 жашка чейин жетпеген 6 баласы бар. 7-чи баласы курсагында жаткан 7-чи баласына карабастан камакка алып туруп СИЗОго тыгып салдыңар. Кайсы бетиңер менен тыктыңар ошону, кодекс о защите материнства и детства деген бар. Акча да бул деген спор акча. Эми акча үчүн ошо курсагында жаткан бала менен рисковать этип атасыңар. Адамкерчилик сапат калдыбы силерде, урматтуу соттор? Уят деген болуш керек. Мына Исакова Аида Топчубаевна 2 апрель 87 жылкы кыз экен. Имеющая 6 несовершеннолетних детей деп атат. Беременная на 7-м месяце деп атат. Ошонун баарын жазып атасыңар бияка.
Ayağında zali suda karmap atasыңар. Emne kişini öldürttürü ошол. 7 aylık ошо курсандажыктан 7 aylık bala СИЗОдон Кудайым сактасын бирдеме болуп калса, ким жооп берет ошонго? Соттор, деги соттор, эмне болуп калгансыңар? Чоңдордун аттарын айтса эле коркуп эле, үркүп эле, ушуну менен элдин тагдыры менен ойночу болдуңар го. Элдин тагдыры менен ойноп атасыңар. Бирөө болсо, мен тинин туганымын, мен мунун туганымын десе, барыңар коркчу болдуңар. Төргөчүсү да коркот, замначальниги да төргөнүн замначальниги да коркот. Бар коркуп туруп, алып туруп эле камап атасыңар, четинен камап атасыңар. Бул граждандык иш, Гражданский иш боюнча деген исковое заявление барып туруп, взыскание суммы деп коет. Ошону менен карай турган нерсе кылмыш иш жасап туруп, камап атпайсыңар. Kantip силерге ишенет анан адам баласы. Кантип ишенет силерге. Мына приговоруңар. Болуптур 6,5 жыл бериптирсиңер срокту. Болуптур анда. Камалсын деп. Бирок до совершеннолетия. Келин төрөгөн чейин, анан ките баласы кичине чыккан чейин, ошонго чейин күтүптө мындай отсрочка деген бар. Ошону эле кылсаңар болот беле? Граждандык катары ошону берсеңер болот беле? Ошону деген карап туруп, бул граждандык иш. Силер тиякта гражданском порядке кайрылгыла. Бул деген момдай экен деп айтса болот беле? Беспредел болуп баштады го. Кантип бул? Мен азыр олтурам. Мен болуптур, мен соттун азыркы да сот териштирүүлөр болот. Ошол сот териштирүүлөр болгондон кийин, ошол сот териштирүүдөн кийин да билинет. 13 миллион экен. 13 миллион 552 миң экен. Бирок биякта да мына азыр даже приговордо жазылып турат. Момча акча берилген. Аларды карабайт. Момда кишилер эметилиптир. Аны карабайт. Ошол эле Жумашева, наоборот, ушу Жумашева бирөөнгө 78 миң доллар карыз экен. Аны карабайт. Алып туруп, именно Жумашеванын сөзү боюнча, алардын кишиси боюнча, аларды кармап туруп, алаз келгенсип. Ошо жерге Facebook'ка чейин чыгарып атасыңар сүрөттөрдү. Бул мошенниктер деп. 6 баланын психологиясын ойлоп атасыңар силер. Силер адамсыңарбы? Эртең өлүп калсаңар, ошол 13 миллион эмес. 13 тыйын да эмес. 2 метр кепиндик менен эле кетебиз. Атиякта силер 6 баланын курсагында жаткан 7-чи баланын тагдыры менен ойноп атасыңар. Акча үчүн өлүп кетип туруп эле элдин тагдыры менен ойноп атасыңар. Кандай түшүнсө болот ушундай нерселерге? Уят деген барбы? Адамгерчилик сапат калдыбы силерде? Таң калам. Замир Курамаевич, эмне болуп атат силердин соттор? Следственный судьяларыңар нотариус болуп кетти. Бул судьяларыңар тин атын укканда, же мунун атын укканда эле коркчу болду. Биздин могу жерде блогерлерге заказ берип койсо, сүрөттөрүнө чейин чыгарып берип атасыңар. Уялсаңар боло. Жыргал, досум, коллега, кандай түшүнсө болот? Сен канча балаңдын атасысың? Гулянда, сен дагы, сестренка, эмне болуп атасыңар? Балдарыңар бар да. 6 баласы бар.
Акырын мейли алып турсуңар сурокту. Келмек, сүйлөшмөксүңөр. Ошол жерден эсептешмексиңер. Проценттин үстүнө процент берип туруп, акчанын артынан өлгөнү калгансып тимеле проценттин үстүнө процент кошуп атып туруп, мына момда балеге гражданский ишти уголовный кылып салдыңар. Бүт эле акчанын күчү менен болот. Эртең менен мен жакшы эле бир эме менен кайрылгам. Ошондо да айткам. Садыр Нуркожоевич, мына силердин атыңар сатылат. Сиздин атыңыз канча сатылат? Курманкул Токторалиевич, сиздин атыңыз канча сатылат? Камчыбек Кыдыршаев, силердин атыңар сатылат. Кайсакка барбасаң эле биз мунун тууганыбыз, биз мунун тууганыбыз, биз мунун тууганыбыз деп туруп, баленин баары башталып атат. Же акчанын күчү. Же акчанын күчү. Ошол акчанын түйүнө эч ким жеткен эмес. Акчанын түйүнө эч ким жеткен эмес. Бирок ошол 6 бала 10 жашка чейин чыкпаган 6 баласы бар экен. 87-жыл кыз 6 баланын энеси. 7 баласы курсагында бар экен. Уялсаңар боло дейби, уялсаңар боло. Адамгерчилик сапатыңар калдыбы? Же эмне барыңар эле акча, бийлик, мансап деп эле барыңар эле ошонго өлүп калдыңар го силер. Эртең күн деле келет да. Бул жашоодо жооп бербесеңер, Аллах Тааламга тияка барганда, о дүйнөгө барганда ошол жактан да жооп бересиңер. Аяққа барганда силер бул акчаңарды алып кете албайсыңар. Ашып бараса 2 метр кепиндик менен кетесиңер. Актан Нурбаев, байке сизди акыры өлтүрөт дейт. Эми өлтүрсө да ал деле Кудайымдын берген жазасы болот. Аны деген пенде чечпейт өлүмдү. Өлүмдү о дүйнөдөн Аллахым айтат. Ертең карасаң. Вообще мен ушу азыр окуп алып жиним келип атат. 6 баласы бар экен. 7 баласы менен боюнда бар экен. 7 айлык экен. Курсагындагы баласы 7 айлык экен. Жаным ошонго күйүп атат. Мейли күнөөлүү болсун. Мейли приговор чыксын. Күнөөлүү деп тапсын мейли. Бирок кантип камадыңар? Баланы ойлодуңарбы? Актан Нурбаев, чоң кыз, сиз актан эмессиз да. Эмне эле мынчелик мен жашоом менен эле алек болуп атасыз? Өлтүрөбү же эмне азбы деп коркутуп атасыңарбы мени? Же эмне силерге жардам бербей, Талиповага против деп туруп, ошон үчүн жиниңер келет о. Мен Талипованын адвокаты болбой калгам. Мен ушундай эмесине гана катышкам. Мага кайрылбагыла бул боюнча. Камап бергиле деп туруп кайрыласыңар. Мен биякта балдардын таламын талашып атам. Могу Исакова Аида деген кызды 87-жылкы кызды. Мен аны үчүн айтып аткан жерим жок. Мен тете 6 баланы айтып атам. Курсагында жаткан 7 баланы айтып атам. Жылдыз Касканова, могу жерде Свердлов район соту, Адимова деген сот 6 баласы бар, 10 жашка жете элек 6 баласы бар, курсагында жаткан 7 айлык баласы барды, камап таштады. Балдар үчүн күйүп атам мен. Мен ошо балдар үчүн күйүп атам. Болуп тур деп атам, мейли күнөөлүү деп тапкыла. Бирок балдарын ойлош керек да. Ошо курсагында жаткан баланы, 7 айлык баланы да ойлош керек да. Ал да бир Аллахтын берекеси да ал бала. 7 айлык бала, ал да Аллахтын бир берекеси да.
Ошону кантип ойлогон жоксуңар? Жок дегенде аман эсен төрөп алсын деп туруп ошол жерде камакка албай койсоңор деле болот беле. Мен деген ошону айтып атам. Эмне болуп калгансыңар соттор? Төргөчүлөр эмне болуп калгансыңар? Бизде негизи Кыргызстанда мыйзам деген, кодекс деген барбы азыр? Айлам кеткени мен айтам. Садыр Нуркожоевич, бизде кодекс барбы? Бизде мыйзам барбы? Сизден сурагым келип атат ушуну. Мыйзам жок болуп калды. Эртеден бери какшап атам. Проценттин үстүнө Нургүл Иманбек эмне кылмыш жасаптыр? Эми процентке акча алыптыр. Анан ошол процент төлөй албай, анын процентин өстүрүп кетиптир. Распискалар бар экен, берем дегендери бар экен, берген күндөрү да бар экен. Тиякта элдер бар, алып берген акчаларыбыз бар деп туруп айтып атат. Бирок ошону карабастан алып туруп ошо өзүнүн колуна келе турган, өзүнө чоңдору менен жакшы болуп туруп, базардын эмесине салып туруп, ошо барып туруп камап салды. 6 баласы бар, 7-чи баласы курсагында жаткан 7-чи баласын карабастан зали суда каматыптыр. 6,5 жыл срок берип. Мен муну жөн калтырбайм. Мен Дордой базардагы кыйындар деп мага тимлер коркутушат кээрлер. Базардын тажалдары деп мени монтип айтып атышат. Мен андан коркпойм. Өзүм керек болсо силерге тажал болуп берем. Ажам болуп берем силерге. Бирок 6 бала үчүн, курсагында жаткан бала үчүн мен согушам силер менен. Согушам силер менен. Именно согушам силер менен. Ушу 6 бала үчүн, курсагында жаткан 7-чи баласы үчүн мен согушам силер менен. Балдарды ойлош керек да. Мыйзам жок бүгүнкү. Мына мыйзам жок болуп калды такыр эле. Каалаганын камайт. Мен айтып атпайм, улан иним министр внутренних дел, деги сен өзүң структурный подразделенияларны бир сыйра карап турчу, суранычы сенден. Урматтуу Курманкул Токторалиевич, деги комиссиялар жибергилечи деги, жибергилечи. Карагылачы бүт ровдылардын төргөлөрүн карагылачы деги. Бул коллекторский фирмалар болуп калды. Силердин төргөлөрүңөр бүт коллекторский фирмалар болуп калды. Акча карыз болсо эле бүттү камап эле эптеп эле алардан акча алыш. Бербей койсо СИЗОго тыгыш. Уят да. Кылмыштын курамы болсо бир жөн го. Граждандык иштерде силер кылмыш иш кылып атпайбы булар? Курманкул Токторалиевич, уксаңыз болот, досум укчу де Курманкул. Абай иним, карачы жакшыраак деги. Кантип 6 баласы бар, 7-чи курсагында жаткан баланы каматтырып салдыңар. Отсрочки исполнения деген бар. Закон о охране материнства, детства деген бар. Карап көрүлөчү деги. Урматтуу Курманкул Токторалиевич, официалдуу түрдө айтып атам. Урматтуу Замир Курамаевич, силер дагы ошол жактан киши жиберип, омбудсменден атыр, генеральный прокуратурадан төргөчүлөрдү, контроль инспекционный отделиңерди, бүт бар гражданский обществодан бүт иштерди иликтеп чыккылачы. Акыркы 6 айдын ичинде ар бир роводада бир 50дөн иш табасыңар. Акча үчүн СИЗОго киргизип салгандар. Граждандык иштердин барын уголовный иш кылып салгандар. Бир 50дөн табасыңар ар бир роводада. Эмне деген кишини камап атышат? Ал камаган кишилерге бюджеттен акча кетип атат. Ошолорду кармаганга. Эмне заман болду деги?
Мына туура айтып атат Гүлбархан Айткулова. 14 жашка чейин камабайт турат деп. Аякта 10 жашка чейин 6 баласы бар экен. 7-чи баласы курсагында жатат. Ошону камап атат. Свердлов райондук соттун судьясы Адимова деген. Бакыт Иманов, тынчаткылачы ызылдабай деп. Сен кандай ишиң бар? Ызылдайынбы же ызылдабайынбы? Уккуң келбей бар жата бер. Ары барып жата бер чүкөңдү ары ойноп. Могу жерде 6 баласы. Сен балдарың жокпу? Бүгүн дагы течерден пресс-конференция чыксак, тим эле адвокаттардын да баарын камаш керек деп. Эртең күнү силерге адвокат керек болуп калса, силердин таламыңар талашып калса, камагыла деп кыйын болуп атасыңар фейктер. Уят, ошону айтып атам. Мен азыр иштин жагдайларын айтып аткан жерим жок, дагы бир жолу кайталап коеюн. Ал боюнча, бул боюнча биз сот териштирүүнү да жүргүзөбүз. Астыда дагы Бишкек шаардык соту бар. Мунун астында дагы жогорку сот деген бар. Бул боюнча еще согушабыз. Бирок ушул 6 баласы бар. Курсагында жаткан 7 айлык баласы бар. Ошону отсрочка исполнение менен кылып койсоңор деле болот болчу. Ошону айтып атам. Кеп мен карызда, мен иштин жагдайларын айтып аткан жок. Мен балдарын айтып атам. Мен балдар үчүн күйүп атам. 10 жашка чейин 6 баласы бар экен. 7 айлык курсагында жаткан баласы бар экен. Ошол 7 айлык бала Кудайым сактасын, Аллахым сактасын. Аллахым ушу сактап калсын ошол баланы СИЗОдон. Ошол Аллахым сактасын, ошол бала аман эсен көз жарып алсын. Аман эсен төрөлүп алсын. Ошол эмне болот? Ошону ойлош керек да. Садыр Нуркожоевич. Мына бияктан деген. Мындайча айтканда. Момундай беспределдер болуп атпайбы? Ошонун баары деген сизге түшүп атат. Сизге. Анткени сиз журттун атасысыз. Сиз ар бир биздин Кыргызстандык үчүн, кыргыз үчүн жооп бересиз. Соттор косяк кылса, силерге доо кетет. Прокурорлор косяк кылса, сизге доо кетет. Тет жерде төргөчүлөр косяк кылса, сизге кетет. Анткени сиз жооптусуз. А ошон үчүн Генеральный прокуратураны иштетиш керек. Иштеткиле Генеральный прокуратураны. Иштеткиле. Граждандык иштерди кылмыш ишине өткөзбөгүлө деп туруп караткыла. Улан, иним, министр внутренних дел. Өзүң подразделенияларын жакшы карап көрчү. Жиберчи өзүңдүн СБларыңды. Жиберчи контрольно-инспекционный отделдериңди. Ошолордун баарын жиберчи, текшертчи, көрөсүң. Хотя бы ошолордун баарын жасатсаң, ошол жерде оборотни в погонах деп далайын талкаласаң, сага плюс болот, иним. Сага плюс болот. Граждандык иштерди кылмыш иш кылып атат деп туруп, ошондойдон бир 10 чакты төргөчүн наказывать этип, бир 5, 6, 10 болобу начальниктерин жумуштан алсаң, ошондон мен пиарить берейин, мен айтып берейин, мен мактап берейин. Ошондо сага плюс болот, иним. Урматтуу Замир Курамаевич, ушундай приговорлорду илгери мен соттон чыккам, сиз билесиз, мен сотто иштегем. Бизде деген группа документирование деген бар болчу. Бизден консультативный совет деген бар болчу. Бизден материал обобщение деген бар болчу. Анын баарын билесиз. Ар бир статья менен, ар бир статьяны бизден жасап туруп, консультативный советке чыгарып, обобщение кылып туруп, анан кийин пленумга чыгарчыбыз.
Бүгүнкү силерде пленум өтүп атабы? Бир да пленумга өтө элек керек болсо. Единообразие судебной практики жок Замир Курамаевич силерде. Генеральный прокуратура надзорыңар жок силерде. Надзор кыла албайсыңар. Туган урук менен эле жүрөсүңөр. Бар эле ошо туган уруктар менен эле коркутуп эле. Мына тет жерден бир жаллаттык бир кырачайка бар. Ошол тимелер процент үстө процент кошот, миллиондор эметип алып туруп, мен алдап кетти деп туруп, мен Ташкентин стрёнкасымын деп туруп, тигине азаптын баарын чыгарып туруп, элди качырып жүрөт. Дагы тажалданып жүрөт. Мен силерден тигинер тартып алам. Хотя уже бир үйүн, килеген особнягын, квартирасын, особнягын, акчасын, коттедждерин баарын алып коюп, еще мен силердин сауыныңарды алам деп туруп жүрөт. Национальный банк, урматтуу председатель Национального банка. Силер бул боюнча мыйзамды чыгарттырсаңар болот что под проценты бергенде налог төлөсүн деген бир ошону жакшыраак карап чыксаңар болот, ошону депутаттарга берсеңер болот ошону. Эмне деген адамдарды сызга отургузуп атат дечеде, под процент алгандар. Мейли, под проценти берсин, официалдуу түрдө регистрация өтсүн, официалдуу түрдө мамлекетке төлөсүн налогун. Ошондо макул дейт этилин. Эчтеке жок. Уят деген болот. Адам баласын ойнойсуңар. Акча үчүн ойноп атасыңар. Ошо 6 баланын жашоо тагдыры менен, курсагында жаткан 7-чи баланын жашоосу менен ойноп атасыңар. Болуптур, айтып атам, дагы бир жолу кайталап кетейин. Болуптур. Күнөөлүү деп таптырсыңар. Болуптур, карыз экен силерге. Болуптур, ошол сумманы чыгарттырсыңар. Бирок балдарды ойлош керек болчу. Отсрочка исполнения деген бар. Отсрочка исполнения деген бар. Кудайым сактасын, ошол 7 айлык баласы аман эсен төрөлсүн. Ошол СИЗОдон 7 айлык баласы бирдеме болуп калса. Эртең силер, урматтуу Жолдошова, эртең күн ойлойсуңарбы? Атасы силерди жөн калтырабы? Бир туугандары жөн калтырабы силерди? Каргыштан чыкпайсыңарбы силер? Каргыштан чыкпайсыңарбы? Же ал эмне башыңары келбей калабы? Же барыңар эле бир күн менен жашап калдыңарбы? Керек болсо Facebookка чейин сүрөттөрүнө чейин чыгарып атасыңар го. Ошол сүрөттөргө чейин чыгарып атканда тигинин балдары көрбөй атат дейсиңерби, энесин. Ошол кичинекей балдар ыйлап айтат деп атасыңарбы? Кайсы бетиңер менен Facebookка чейин чыгарасыңар, акча төлөп. Уят деген болот. Адамгерчилик сапатыңарды унутпагыла. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, исключительно право президента деген бар. Политическое решение деген бар президента. Исключительно право керек. Сиз үчүн чабышканга да даярбыз. Бирок сиз ушул начинанияларды политический решение менен, исключительно правонун негизинде политический решениялар менен текшерткиле. Генеральный прокуратура иштеткиле. Ошонун баарын жазсаңар, сизге плюс болот, Садыр Нуркожоевич. Жардам берели ошонго. Мен баш болуп жардам берейин. Чуркап. Бирок мыйзамдаштыралы. Тети камалып жүргөн 26 бала жөнүндө, активисттер жөнүндө да бүгүн айтып кеттик пресс-конференцияда. Ишинде бир да кылмыш курамы жок. Иштеринде.
Аларды да пересмотр кыл. Анткени сизге Садыр Нуркожоев туура эмес информацияны алып келген. Даже сиз кабарга берип атканда сизге деген ошо портер менен алып келет, тинтет мынтет деп туруп сиз айтып атасыз. Бирок ал сөз андай болгон эмес. Сизге деген туура эмес информацияны берген. Анткени портер менен деген бул наоборот ошондо күлүшкөн. Bir кезде Бабанов ошентип 20-жылы октябрда портер менен мен 2000 киши ташыйм деп туруп, 2 портер менен 200 киши алып келип алып туруп, ошону күлүшкөн. Ошол портер деген сөз. Ошол портер деген сөз. Сизге туура эмес маалыматтар жеткизет. Керектүү жерлерин кесет. Керектүү жерлерин кошуп коет. Мени кандай сизге жамандап атат? Мени кандай жамандады сизге? Мен чоң эле иштеп жүргөн, жанымда жүргөн каминкалык байкем эле мени сизге жамандады. Мени сизге враг кылды. Мен силерге враг эмесмин. Ошондой нерселерди, урматтуу Садыр Нуркожоевич, исключительный право президенти менен политический решение барып туруп, жаныңардагы эмелерди тазалатышыңар керек, каратышыңар керек. Ошондо сиздин аброюңузда абдан чоң көтөрүлөт. Бүт ызычуулардын баары, канча революциялар, канча ызычуулардын баары именно соттун аркасы менен болгон. Сиз өзүңүздүн мойнуңуз менен тергөөнүн азабын көргөнсүз. Прокуратуранын азабын көргөнсүз, соттун азабын көргөнсүз. Мына ушундай азаптарга сизге туура эмес информацияны алып келип, туура эмес маалыматтарды алып келип туруп, ошону менен мына бөлөк адамдар ушундай балеге түшүп атат. Актан Нурбаев, чоң кыз, дагы бир жолу сизге айтып коеюн. Мен Аллахыма таянам. Ошону менен, урматтуу достор, ушул Исакова Аида Топчубаеванын 6 баласы, 10 жашка чейин жетпеген 6 баласы, курсагында жаткан 7 айлык баласы аман эсен туруп турсун. Эптеп туруп, азыр ошол кодекс материнство и детствоны көрүп, эптеп туруп, ошонун чыгарган аракетин кылабыз аны. Иш жагдайлар боюнча мен согушам еще до конца. До конца согушам. Мен доказывать этип берем, что бул приговор, бул кылмыш иш эмес, бул граждандык иш, жарандык иш. Ошондуктан мен доказывать этип берем. Канат деген атым өтсүн, бирок мен доказывать этип берем силерге. 6 бала үчүн, ик курсагында жаткан 7 бала үчүн, ошолор үчүн мен доказывать этип берем. Ушуну менен, урматтуу достор, мына эфирде көбүңөр олтурасыңар, чоң рахмат бардыгыңарга, чоң рахмат. Кечирип коелакчы, эмоциональный болуп калганыма, бирок тетиги балдар жөнүндө ушу приговорду окуп алып, приговорду бир да мындай келтирилген бир туура жагдай да жок. Бир да туура келтирилген жагдайлар да жок. Ошолордун баарын окуп алып, жиним келип, кичине эмоциональныйрээк болуп калдым. Ошон үчүн эмоциональность болсо кечирип коюңуздар. Бирөөгө катуу айтып койсом, анда кечирип коюңуздар. Бирок бул ушундай экен. Актан Нурбаев, аба биздин балдар кайда дейт. Сиз кичине мындай кызуураак окшойсуз, чоң кыз. Аны деген силерден ошент эметиле. Мен Талипованын адвокаты эмесмин. Айткам баягыда эле. Сизге өзүңүзгө лично айтканмын. Мени монтуп кыйнап, мажбурлап против Талипова иштегин дегенде аныңар болбойт. Мен да анын үчүн, балдар үчүн күйүп, чуркап бышкам. Мен балдар үчүн бышып атам. Ушуну менен Актан Нурбаев деген бул балыкчылык келин.
Жакшы алыңыздар, аман эсен болуңуздар. Бардыгыңарга жакшылык каалайм. Бейпил түн, түнкүсүн ушундай жакшы ойлор менен уктайлы. Бирок ушундай момундай туура эмес нерселерди мен айтып жүргөнмүн, айтамын, айта беремин. Камайбы, өлтүрөбү, бүт бара Аллахтын колунда. Аллахтын колунда. Ошон үчүн урматтуу бийликтегилер, урматтуу Замир Курамаевич, урматтуу Курманкул Токтаралиевич, иштеткиле өзүңөрдүн кол астыңардагы работниктериңерди. Жөн эле биз бирөөңөр мен председатель Верховного судамын деп эле охрана джиптер менен жүрө бербей, бирөөңөр мен генеральный прокурормун деп туруп охрана джиптер менен жүрө бербей, бирөөңөр мен министр внутренних делмын, мен астында мындай тигиндей деп туруп жүрө бербестен, кол астыңардагы бүт эмелерди иштетип, ушундай элдин да тагдырын ойлогула. Граждандык иштер боюнча каралсын, кылмыш иштери боюнча каралсын. Ошондой болуш керек. Силер моуну ушундай иштерди карабай, элдин кыжырына тийгиздирип, президентке саботаж кылып атасыңар. Именно үчөөңөр ушундай иштердин азабынан биздин президентке саботаж кылып атасыңар. Анан кийин ушуну айтып чыккан мен силерге көбүрөөк ишенет да, силер жакындарысыңар да, мени жамандайсыңар президентке. Анан ошондо канат жаман болуп калып атат. А канат силерге бетиңерге силердин косяктарыңарды көрсөтүп атат. Бетиңерге айтып атат. Силер президентке саботаж кылып атасыңар. Вот так что ошондой. Именно силер президентке тоскоолдук кылып туруп, колунан бутунан байлап атасыңар. Тушап атасыңар. Ушуну менен чоң рахмат. Кечки эфирде жүрткөнү жараткан Аллахым баарыбызды колдосун. Жакшы калыңыздар. Аман эсен болуңуздар.